Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фонду азыркы учурда бир гана турак жай салып берүү менен эле эмес, ар кандай багытта жардамга муктаж болгон жарандарга жардамын берип келет. Алардын ичинде көйгөйлүү маселе болгон боор оорусу менен ооруп келген жарандар менен дагы тыгыз иш алып барат. Алардын катарында Шерин Орозобаева 14 жылдан бери боор оорусу менен күрөшүп келет. Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси ушул убакытка чейин чогулган акча каражаттардан элге маалымат берүү үчүн Бакытбек Орозобаевдин үй бүлөсүнө барып келди. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kandayсыздар, жакшысыздарбы? Жаңа кандайсың? Эке кандайсыз, жакшыбы? Мен Ражапмын. Ражап кандайсың? Денсаулықтарыңыз жақсы тұрасыздарбы? Кандайсыз? Бакытбек эке, салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсыз Бакытбек эке? Денсаулықтарыңыз жақсыбы? Жақсы тұрасызбы Бакытбек эке? Биз менен биргеликте Россия Федерациясынын Сургут шаарында эмгектенип келген кыргыз диаспорасынын өкүлчүлүктөрүнөн жана Кыргызбайдын самсасы, мурдагы Жаңыбайдын самсасы тамактануучу жайдын ээси Жаңыбай Жанбаев кошо барып, Шерин Орозобаеванын акыбалы менен таанышты. Ошондо толук биздеги эме 500 000 болду да. Ушундаки, могул эмени сиз мындай кыласыз да. Буну азыр эсебин чыгарып туруп, сиздердеги бияктагы үйдөгү немелерчи? Баарын эсебин чыгарышыбыз керек дагы. Анан Кудай буйруса, ошону долларга алмаштырып туруп, анан тияка сиз өзүңүздүн жаныңызга салып алып, тияка барганда ошону өзүңүз клиникага докторлордун өзүнө ушундай кылып атабыз да, Жаңыбай байке, анткени өздөрү неме кылып туруп, талапты коюп. Жок, азыр эсебин чыгарабыз да, эсебин толук баарын эметебиз. Кайрымдуулук коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов элден чогулган аманатты өз дарегине жеткизип, жалпы сумманы чыгаруу менен элге маалымат берди. Мына азыр Кудай буйруса, Аллах Таала кимде ким аракет кылса мен береке берем деген. Анан ошон үчүн аракет кылбай туруп, Кудайдан сураганыбыз дагы туура эмес болуп каткан. Ошон үчүн бул жерде аракет зарыл болуп турган мына ушул учур. Анан азыр Кудай буйруса ушул аракеттердин негизинде мынайки азыр ушул Сбербанк картасынан бүткүл Россиянын аймагынан чогулган каражат жана ушул эл сом Кыргызстандын аймагында эл сом капчыгы кызматта ошондой эле Золотой коронада мына эженин данныйларына салып аткан мекендештер, сиздердин жөнөткөн акчаларыңыздар тууган уруктарынын чогултуп берген ошондой бир Бишкек шаарындагы дагы мекендештер келип 2000-3000 миңден берип олтуруп, мына ошол баардык жалпы каражаттын топтому чогулгандыгы ушул $14 000 болуп турат. Бул жерде мына азыр сиздерден келген аманаттар тыйындап чогулган акчанын баары биригип бул жерде $14 000 болуп калды, Кудайым буйруса. Мына аз күнчөлүк убакытта көбү чогулу азы калды, урматтуу бир туугандар. Анан ушул жерден да мен ыраазычылык билдирип кетем. Ушул Кудай буйруса маданият жаатында мына Мирбек Атабеков, Эрмек Нурбаевга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына ушул коомчулукка бүгүн телеканалдардан дагы көп чыгарып бере албасак дагы коомго жеткизишке себепкер болуп мына бүгүнкү күндө. Анан эмне дейбиз? Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде көп бизге насаат кылып айтып кеткен, 14 кылымдан бери жашап келет. Кимде ким садака берсе, аны ошол садакасы оорудан баягы ырсыктан коруп турчу коргонуңар деген. Мына ошондой коргонуубуз бекем болсун. Эч кимибиз оорубайлы. Ошол эжекелерибиз, ооруп аткан бир туугандарыбыз ден соолугу жакшырып, биздин катарыбызда болсун деп кол сунган мекендешке Аллах эки дүйнө ыраазы болгон болсун. Анан дагы да чакырык кылып кетем. Келиңиздер, мына ушундай кичинекей биздин карындаштарыбыз турат. Эгер чыныгы мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалабаса, ал момун эмес деген. Ошон үчүн ар бирибиз каалайбыз өз апабыздын, энебиздин колун кармап жетелеп бул ааламда басышлыкты. Эгерде апабызды канчалык жакшы көрөрүбүздү билсек, сезсек, анда өзүбүздөй көрүп, мына ушул мекендешибиздин апасы менен жетелешип басып, мына ушундай бул дүйнөдө жакшылыктарды бирге көрүшүн кааласак, анда кол сунуп, ден соолугун жакшырышына себепкер болуп калайлы. Токтомуш кана бир токтомуш. Анан ошол эле катарда мына бүгүнкү күндө спорт мейкиндигин алып, бүгүнкү күндө ошол эжекени алгачкы жолу элге маалымат берген, мына Токтомушка терең ыраазычылык. Токтомуш Алла ыраазы болсун. Ошол спорт мейкиндигиндеги биздин желегибизди бийикке желбиреткен биздин чыгаан, кыран, биздин мекендештерибиз бар, спортсмендер. Бүгүнкү күндө ошол Келдибек жана ошол Мыктыбек, ошо баардыгы атын атап отурсак деги эле көп. Бирок баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буйруса,
13-үндө кетели деп бекем ниет кылдык, бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы мына каражат $14.000 болуп аткандыгына байланыштуу акча каражатынын жетишсиздигинен бүгүнкү күндө биз уча албай, кете албай бүгүн калып калдык. Эми дагы да өтүнүч катары айтар элек, ушул 17-сине чейин дагы да ыкчам кылып, мына ушул бизнесмен байкелерибизге, эжелерибизге, жогору жактагы атка минели аталарыбызга айтар элек. Келиңиздер, ушул жакшылык кылып, жакшылыкка кол сунуп, ушундай бир үмүттү жандырганга себепкер болуп калууга чакырат элек. Ошол каражат топтолбогондуктан кетпей калдык. Эми 17-сине чейин дагы топтолуп калсак экен деп атабыз. Эми топтолуп калса, ушу катардан калбай эжекебиз дагы барып калса экен деген ниеттебиз. Аллах баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Мындай абалды көргөндө ар бир инсандын көздөн жаш чыгат. Ошол жерден Кыргызбайдын самсасы, тамактануучу жайдын ээси Жаңыбай Жанбаев Ширин Орозобайдын ден соолугун жакшырып кетиши үчүн кайдыгер Карабай $2000 берип, жана дагы $3000 Индия өлкөсүнө кеткичекти берерин убада берди. Телефонду $1000 берип турайын деп кичине азыр неме болуп калды, убакыт тарыраак болуп калды. Анан кийин бир $2000 экен бул жерде, ушундай кошуп турубуз. Кудайым буйрса. Буйрса. Ширин мекендешибиз боор оорусунан чет өлкөдө операция болуп, аман-эсен ата-энесинин кашында болуш үчүн эстрада ырчылары, кыргыз спортчулары, жеке ишмерлер жана карапайым элдер кайдыгер Карабай колдорун сунууда. Ошону менен бирге Жаңыбай Жанбаев жана Сургут шаарынын кыргыз диаспорасынан келген Аваз Халманбетов кайдыгер Карабай кыргыз элин кол сунууга чакырды. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу сиздерден эмнени суранып кетем. Мына биздин Айгерим деген жашынакай кызыбыз бар, Айнажик деген. Ушу кызыбыздын апасын жакшы кылып берели. Кудайым жакшы кылып берсин, дуа кылалы. Ошо сиздерден сураныч дуа кылыңыздар. Колдон келсе жардамыңызды аябаңыздар. Ушу балада эмне жазык. Ушул бала дагы апасын ээрчип жүрсө жакшы да, ойноп. Ошол буйрса жакшы болуп кетет. Сиздерден сураныч, колдон келген жардамыңыздарды аябаңыздар. Дуа кылып туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Мынакей биз Сургут шаарында мигрант болуп иштеп жүргөн кыргыздарбыз. Ошол ар дайым ушул ооруган адамдар менен, муктаж болгон адамдар менен, анан ушу кайрымдуулук фонд менен ар дайым мынтип кызматташып, тыгыз байланышта иштеп келебиз. Биз дагы сыртта карап турбастан колдон келген жардамдарды беребиз. Анан биздин өзүбүздүн Сургут шаарында да кыйналган мекендештерге карап турбай, ар дайым ушу жардам берип келебиз. Анан ошо менен бирге чакырык кылып кетет элем. Мынакей биз эжебизди өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп отурабыз, акыбалы аябай оор, тез аранын ичинде операция кылыш керек. Ошого бардыгыңыздарды карап турбастан, кайдыгер карабастан жардам беришиңерди чоңдон чоң суранабыз. Өзүбүздүн мынтип бүгүн басып жүргөн, мынтип көрүп сүйлөп жүргөн ден соолугубузга Аллахка чексиз гана шүгүрлөрдү айтып, ушунун акысына колдон келген садагаларды берип, мынтип ооруп жаткан өзүбүздүн кыргыз эжелерге, апаларыбызга, карындаштарыбызга, ака-укаларыбыздын бардыгыбызга жардам берелик. Четте карап турбайлык туугандар. Мындай оору жаман экен. Мен дагы өзүм бир тууган агам ооруп калып, эртең Кудай кааласа 17-синде Индияга алып кетип атабыз. Мен дагы мынтип Сургут шаарынан менин мекендештерим карап турбай жардам берди, туугандар жардам беришти. Мен өзүм көзүм менен башыман өткөрүп атам. Аябай мындай кыйын нерсе экен, мындай сыноо башка келип калса. Ошого мен өзүм башыман өткөзгөн катары, мынтип ооруган адамдарды көзүм менен көрүп турган катары барыңызга чакырык кылып атам туугандар. Келгиле жардам бергиле, кайдыгер карабагыла. Эжесиз дагы сабыр кылыңыз. Артыңызда кыргыз эли бар, кыргыз калым эл бар, кыргыздын жигиттери бар, чекеде жүргөн биздин мекендештер бар. Эч ким бизге кайдыгер карабайт деп ойлоймун. Кудай кааласа ошо кызыңыздын бактына, кыргыз элибиздин бактысына сиз дагы Кудай кааласа бизди окшоп аман-эсен путуңузга туруп кетесиз. Аллах таалам сизге ден соолук, шифа берсин. Урматтуу мекендештер, мен пайгамбарыбыздын бир хадисин айткым келип атат ушул жерден. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассалам ушунда бизге бекемдеп айтып кеткен. Бул хадисте мындай дейт. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Аятул мунафиқи саласатун." Мунафык деп эки жүздүүлөрдү айтат. Бул эки жүздүүлүктүн белгиси үчөө дейт. Бул кайсы десе, иза хаддаса каззаба.
Сөйлеген уақытта қалып сөйлейді дейді. Ваада ахлафа. Bir nerseni vada kasa al vadasına turbaydı eskatan. Vayda tumina xana eğer bir nerseni amanat kılıp bere turgan bolsa al amanatka sözsüz kıyanat kılar. Bu hadiste men aytkanımdan maksat kebir bizim mekendeşlerimiz hazır tap takır işenbey kalgan vağı. Ушундай bizge işenim көрсөтүп, ушундай ишти жасатканыбызга biz өтө кубанычтабыз. Biz basa belgilemen aytıp kettem uşun nerseni biz hiç kaçan kıyanat kılbayız. Kıyanat kılуудан alışpız. Allah Taala ошондой kıyanat kılуудан bizdi saktasın. Bul münafık ikijüzdүүлүк kitapte fi derkil asfal tozoktun en tüyündө kapırdan dağı ötüp ketken bul azap bulur. Oşol azaptan biz dele ötө korkobuz. Oşol azap bizge Kuday saktasın, hiç kimge андай azap көрсөтпөсүn. Болгону biz köprü olup durup bir soğuptuk işti kılalı degen maksatta oşul işçalarını жүргүзүп hareket kılıp kelebиз. Bizdin daim aytıp kelebиz. Negizgi maksat biz beyişke kürü, tozokton saktanu, uşul ile. Bir ile maksatı da beyişke kürü. Ama uşunday жақсы işlerge sizler işenim көрсөткөнүңүздөр үчүн Allah razı olsun. Kılgan жақшылыгыбызды, кылган садакабызды Allah'ım kabul kılgan bolsun. İştеген işinizlerge Allah'ım bereke bergen bolsun. Жақыным, жаным апам, жарқым, жалғыз апам, жашоодо жүрүп жүргөн жаныма жақын апам. Аяк кетсинчи, жакшы көрөм. Алгачкы жолу Шерин Орозобаева Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна кайрылганда акча каражаты чогула турган реквизиттер жок болгон. Ал эми бул маселени чечүү үчүн биздин фонддун Москва шаарындагы өкүлчүлүгү Нурсултан Талайбековдун ысымына Сбербанк картасы ачылган. Мына азыр Кудай буйрса, бүгүнкү күндө ушундай суроолор да көп жаралып атат бизде. Ар бир видеонун алдында Ширин эженикинде бардык эле видеолордо өзүңөрдүн реквизиттериңерди деле коюп койсоңор болбойбу? Ар кандай реквизиттер коюлуп атат, ар кандай бир ушундай чыгып атат, кимисине кандай кылсак дейт. Бизден жооп сиздерге. Ошол экран алдындагы, мына ушул көрүп турган экран алдындагы ар бир ушул эч ким оорубаса экен, бирок ооруп аткан бир туугандарыбыздын видеолору чыгарылганда ар биринин алдында өздөрүнүн жакындарынын, өздөрүнүн реквизиттерин гана коюп атабыз. Себеби бизге кайрылган бүгүнкү күндө бир эле Ширин эже эмес. Бизде канчалаган бир туугандарыбыз бар. Анан бир реквизитти өзүбүздүкүн коюп которган болсок, ал койгондор да бар. Өздөрүнүн эле бир карталарын коюп койгондор бар, данныйларын. Анан кимисинер келип чыгып атканы белгисиз болуп калат. Бириникини бирине кетирип, аманатка кыянат кылууга жол ачкан болуп калабыз. Ошон үчүн сиздер туура түшүнүңүздөр. Берилген жардамдар дарекет жетүүсүн биз ушунчалык баягы туура көрөбүз. Аны элдин баары туура көрөт. Ошол себептен видеонун алдында тиркелген реквизиттер биз бүт анализдеп, тактап, ошо жакындарына кимдир бирөөлөр алып койбош үчүн бүт коюлган. Ошол себептен мына азыр Ширин эжекеникине өзүнүкү коюлган. Анан ошон үчүн дагы өтүнүч катары бул үй бүлөдө бир туугандары эгер көздөрү көргөн болсо, ата-эненин акыбалы жакшы болгон болсо, анда бул үй бүлө өз эле аракетин кылып, көчөгө эл чыккандай кылып, көчөгө чыгып, аракетин кылып, ошол эл өткүзгөн марафондорду өткүзмөк бул үй бүлө дагы. Бирок ал мүмкүнчүлүк да бул үй бүлөдө жок болгондуктан, мына азыр эки көзүн жалдыратып гана көз азиз биздин бир туугандарыбыз, аталарыбыз мына олтурат. Ошон үчүн дагы чакырык кылып кетем, ушул көрсөтүлүп турган данныйларга тезирээк салым кылсаңыздар, 17-синден калбай эжеке биз менен ден соолугун чыңдап келүүгө Аллах насип кылган болсун. Урматтуу кыргыз калкым, дүйнө жүзүндө мондай канчалык мигрант болуп жүрсөңөр да бала акрамыңар менен аман болгула, ата-энеңер менен, бир туугандар эл кыргыз элим менен мондай кыйналып төрө албай жүргөн келиндер колун боорун алып бактылуу балдактуу болсун, имандуу балдардан болсун, баардык дүйнө жүзүндө жүргөн кыргыз элиме жана момундай жаныбызда отурган жигиттерге мен миң мертеде ыраазымын. Акы бир айтылат дейт шариятта. Бир үйдө 7 адам чокур болсо, ошонун эмеси батасы кабыл болот дейт. Менин үй бүлөмдө 9 адамдан 7-өөбүз көз жанамайбыз. Мондай болуп атса,
кызымды монтип каралашканыңарга миң мертеден ыраазымын. Кайда болсоңор да аман болгула, ыймандуу болгула, эч качан жаманчылыкты көрбөгүлө, оорубагыла, сыркабагыла, жаман көз, жаман сөздөн, жаман ушактардан тышкары болуп, мондай жигиттерге рахмат. Могу Жаңыбай жылда бизге жардам берип эметип жүрөт. Үй бүлөсү менен жалпы эли журтум деген жигиттерге мен ушунчалык ыраазычылыгымды билгизем. Ушундай чуркап жүргөн могу Азамат окшогон жагы балдарды атап отурсак эми убакыт кетип калат. Ушундайлар көп болсун, келечеги кең болсун, терезеси Кудай Таалам тең болсун. Эки дүйнөдө эч качан кор болбогон адамдардан болуп, үй бүлөңөргө аман эсен келип, чет жерде жүргөн. Дайыма ушу ала тоону колдоп жүргөн жигиттерден, кыздардан болуп, өмүрүңөр узак болсун. Ширин Орозобаева азыркы учурда альвакокос боор оорусу менен 14 жылдан бери күрөшүп келет. Бирок бул ооруну жеңиш үчүн боорун алмаштырыш керектиги баарыбызга эле маалым. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду Ширин мекендешибизди интернет айдыңына чыгаргандан тарта 14 000 АКШ доллары топтолду. Бирок бул сумма жетишсиз. Андыктан кайдыгер карабай жардамыбызды берели. Себеби байыртадан кыргыз эли бири-бирин таштабай, жеңилин жерден алып, оорун колдон алып келген калкпыз. Келгиле, кайрымдуу кыргыз элим, жардамыбызды берип, Ширин Орозобаевдин ден соолугуна кайдыгер карабайлы.